үмүт кылып күтөт экенбиз. Бул биринчи мага жакшылык кылсын, анан мен ага жакшылык кыламын. Же тескерисинче бул мындай кылсын, анан мен кылам депчи. Чындыгында пайгамбардын хадисинде алай, эки тарап, эки жуп бири-бири менен араздашып, кичине таарынышып калган болсо, кимиси биринчи салам менен баштап, кимиси биринчи таарынышты жазган болсо, буюрса бейиштин эшиги ошол адам үчүн ачык деген экен. Ошондон бул маселеде мейли мен күнөөкөр болуп, же болсо мен себепкер болгон болушум мүмкүн, мен биринчи ушул себепкер болду. Сурасын ушул кечиримде. Мен эмнеге сурамак элем деген нерседен алыс болушубуз керек экен. Кечиримди боло билүү, мына ошол бейишке кирүүнүн биринчи эшигин ачат экен. Андыктан үмүт кылып, анын аракетин күтүп, же болбосо андан бир жакшы бир нерсени күтө берүү бул дурус эмес экен.